Саламатсыңарбы? Мен ушундай ыраазымын, кайрадан чогулуп биз ушу жерден Кудайдын сөзүн укканга. Ушундай кырдаалды аркылуу биз ошо Zoom программасы аркылуу биз сөздү алганыбызга. Китепте 66 китеп бар. Ар бир сөзүндө ал Кудай өзүнүн жүрөгүн көрсөтөт. Эгерде ушу Кудайдын сөзү силердин жүрөгүңөрдөн орун алса, биз Кудай менен бир жүрөк болуп каларыбызга мен ишенем. Биз ушу Кудай менен бир жүрөк болуп алдыга жүрө алабыз. Мен ушунчалык ыраазымын ушул убакыт үчүн. Биз китепти ачабыз. 2 патшачылык 4 бөлүм 1 ырсаптан баштап. 2 патшачылар 4 бөлүм 1 ырсаптан 7 ырсапка чейин. Пайгамбар уулдарынын биринин аялы боздоп Элишага мындай деди: "Сенин кулуң, менин күйөөм, өлүп калды. Сен болсо кулуңдун Теңирден корккон адам болгонун билесиң. Бизге карыз берген адам келип, 2 баламды өзүнө кулдукка алып кеткиси келип жатат. Элишага, сага эмне кылышым керек? Айтчы, үйүңдө эмне бар?" деди. Ал, күнүңдүн үйүндө кумурадагы зайтун майынан башка эч нерсе жок деди. Ошондо ал мындай деди: "Барып, тегереңдеги бардык кошуналардан бош идиштерин сурап кел. Көп идиш чогулт. Анан уулдарың менен үйүңө кир, эшигиңди бекитип алып, ошол идиштердин баарына май куюп, ары алып кое бер." Аял барды да уулдары менен үйүнө кирип, эшигин бекитти. Алар идиштерди алып берип турушту, өзү болсо май куюп жатты. Идиштерге май толгондо ал уулуна: "Мага дагы идиш берчи" деди. Уулу ага: "Башка идиш жок" деди. Ошондо май да токтоду. Аял келип, муну Кудайдын кишисине айтып берди. Ал ага: "Бар, майды сатып карыздарыңды төлөп бер, калганына балдарың менен жанбак" деди. Качан биз китепти окуганда биз ушул ар бир китеп аркылуу Кудайдын кыймылын көрө алабыз. Кандай жол менен Кудай адамды жаратканын. Ал башталышта эмне деп айткан ал адамга? Анан Кудай Теңир адамга мындай деп осуят кылды. Башталыш 2 бөлүм 16 ырсапта. Бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот, бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе. Бизде өзүбүздө жакшы менен жаман деген түшүнүк пайда болот. Эгерде биз билген жакшылыктын аркасынан кетсек, бул бизди Кудайдан алыстатат.
эгерде бизде бөлүнүү пайда болсо, жакшылык эмне, жамандык эмне экенин анда биз Кудайдан алыстап кетебиз. Шайтан адамды азгыргандыктан ал жеген ал. Ошол себептен Кудайга 66 китепти жазганга туура келген. Качан ал ушу дарактын жемишинен жегенде, ошондо адамда Кудайдан айырмаланган жаңы башкача жүрөк пайда болгон. Адамдарда ушунчалык көп кыйынчылык, каргыш, оору, ар кандай жамандыктар болгон адамдын жашоосунда. Биз кайсы жол менен кайрадан биз Кудайга кайрылып келебиз? Ушул 66 китепте ушул Кудай жолду көрсөткөн. Биздин жашообузда абдан көп кыйынчылыктар, ажырашуу, түшүнбөстүк, оору, мунун бардыгы Кудайсыз жашоонун аркылуу келген. Бул сөздү Кудай айтып жатат. Кудай бул нерсени жаман көрөт. Кудай буга бизге жардам бербейт. Мен жаш чагымдан бери жыйынга барчымын. Бир 1962 жылы менин жашоомдо өзгөрүлүү келген. Мен 19 жашта элем. Мен жашоомдо ар бир нерседе талкалануу келген. Мен экзамен тапшыргам, прапорщиктин. Ал жерге бардыгы эле өтүп жаткан. Мен ойлогом, менде эч бир жетишпестик жок болуш керек менде. Мен өтүп кетем деген ой бар болгон. Мен багы биз арыз жаздык өтүш үчүн. Кийин врачтарды өттүк. Акыркы жолу мен тиш доктурга келдим. Ошо тиш доктур менин китепчеме башкача жазып атканын, мен жанымда турган баладан айырмалап жазып, мен ошо алдыңкы тишимде бир кетик бар болчу. Анан мен ойлодум, ошол тиш ушул жөнүндө ушул мага тоскоол. Мендеги жазылган китепчеде тиги баланын айырмаланып турду. Карап көрсөң тишиңди. Анын тиштери мындай абдан жакшынакай болуп турган. Мен ошон үчүн бир кичинекей эле жери мен ойлогон эмесмин, бул тоскоол болот мен окууга өтүшүмө. Мен ал тиш доктурдан сурадым, сиз мага жардам бере аласызбы деп. Ал айтты, жок. Сер эмнеге мынча шашыласыңар? Мен андан абдан сурандым. Мага жардам берип койгула. Ал мага айтты, эгерде мен отставкага кетсем дагы мен сизди кое бербеймин. Себеби сиздин тишиңиз алдыңкы тиш азуу болсо дагы бир жөн. Ал көргөн адам дароо көрөт. Бул кичинекей эле нерсе го деп мен ойлодум.
Мен ушул акыркы ушул өтпөй калгандан кийин, эгерде мен ушул оюм менен кетсем, мен жашоомдо көптөгөн талкалануу болорун билдим. Май айы эле 62-жылдын. Май айы, июнь, июль, август, сентябрь. Эмне үчүн бардыгы жөн эле жашайт, а эмне үчүн мен аркылуу Кудай өзүнүн кереметин көрсөтпөйт деп. Мен ушу атамдын бир тууганы бар эле, ал Японияда жашаган. Ал Хиросимада, Японияда, ал деген куруучу болуп иштечи. Өзүнүн бизнеси бар болгон. Мен ага ушу жардам беришим керек эле. Ал жактагы болбой калды. Анан мен ойлодум, эмнеге менин жашоомдо менден башка деле адамдар бар. Эмне үчүн алардыкы болот дагы, жана меники эмнеге ушундай болот? Мен ушуну такыр түшүнчү эмесмин. Анан менин жүрөгүмдө терең эмне калды? Эгерде мен өз оюмдун аркасынан кетсем, мен колуман эч нерсе келберин. Мен өзүмдүн оюмдун аркасынан кетпеш деген бир тыянакка келдим. Мен октябрь айында, ушу 62-жылы, мен күнөөлөрүмөн арылып, мен акталуу алдым Кудайдан. Силер билесиңер, бул аял эмне жөнүндө? Кудай анын жашоосунда иштеген, анын жүрөгүн өзүнө алып келиш үчүн. Бизден бир кызматчы, миссионер, ал Канага кызмат кылганы барган. Ал жерге, ушу Канага барып кызмат кылганы. Бирок аялында андай жүрөк болгон эмес. Ал аял банкта иштеген, өзү акылдуу аял болгон. Бирок Канадага жашаган абдан кыйын. Ал аялга ушу курттар, эмнеге мынча көп булар? Эмнеге бул жерде суу жок? Эмнеге бул жерде ысык? Эмнеге мен буяка келдим? Мен билбейм эмне болорумду. Эмнеге мен бул жердемин? Анан бизден ушу офиске бир кат келди да. Бир ушул жердеги Канадагы бир ушул бир айылга ушул миссионер керек, ушу кызмат кылганга деп калды. Анан биз ушул миссионерди, Канадагы миссионерди биз ушул жака жибергенге биз кат жибердик. Анан ал аял дагы, мен түшүнбөйм, бул мен жек көрөм ушу кызматты. Ушунчалык эмнеге мынча бир ушундай көп айванаттар абдан жактырбай. Мен Кореяга кетем го. Эч нерсе билбей мен кетем. Мен эмнеге булга чыктым экен турмушка? Анан кечки амал күйөөсү келди үйүнө. Ал ушундай кубаныч менен, мен ушундай Кудайга ыраазымын.
Эмне деп айтып атат бул? Сен эмнеге Кудайга ыраазысың? Посмотри на ситуацию, за что ты благодаришь? Бирок чын дили менен ал күйөөсү Кудайга ыраазычылыгын билдирип айтып атты. Биз алар менен сүйлөшө да албайбыз алардын тилинде, эркин. Ушундай бизди алсыз адамдарды ушу жерге жибергени бул Кудайдын ырайымы. Сен да ыраазысыңбы? Ооба дегенсип жактырбай койду. Анан алар ошо жерде жашашты, дарактардан аларга кичинекей бир автобус берилген. Баягы автобус менен жүргөндө алардын баштары дарактарга тийип, анан ушунчалык ыңгайсыз болду да ал машина менен жүргөнгө. После этого уже другая машина приехала, которая может ездить только по джунглям. Анан ал чыныгы джунглиге киришти. Они заехали в настоящие джунгли. Ал башын көтөрсө эле ал дарактарга тие тургандай болду. Такие джунгли были густые, и перешел Алар ушундай эңкейип баспаса, ал дарактар баштарына тийип, сидела жена, и муж, эгерде кичине эле башын көтөрсө, ал дарактар башына тийип ушунчалык голову, они бы столкнулись с ветками. бир 2 сааттай ушундай Через 2 жүрүшүптүр да. и после этого Алар ушу дарактарды кыйышып, өзлөрүнө ушундай палата жасашып, жашаш үчүн ошо жерде. они делали такие палатки для жизни из деревьев. Ошо жакын жашаган жерине адамдарга ыйык китеп боюнча алар жакшы кабар айтышкан. Второй день по Библии. Анан качан алар жакшы кабарды таратып атканда, ал аял аянычтуу карап туруп, эмнеге ушул жерде жашайсыңар? Ушун тегереңердин бардыгы курт кумурска, эмне үчүн бул жерде суу жок? Неге жашайсыңар? Ыңгайлуу шаарларга кетпейсиңерби? Бирок алар ал жерде 1 күн, 2 күн болду. Ошол жердеги тегеректеги жашаган адамдар бирөөсү алып келип жумурткасын алып келди. Одна женщина подошла и сказала: вот вам яйца. Абдан ыраазы болушуп, дагы бирөөсү бананын көтөрүп келди. Экинчиси дагы кокосту көтөрүп келди. Үчүнчүсү, төртүнчүсү тоогун көтөрүп келди. Анан булар ушунча ыраазы болушту. Качан ошо жерде бардык кызматты бүткөндөн кийин, бир 3-4 күндөн кийин алар кайрадан кайрылышып келди баягы жайгашкан жерине. Анан ошол үйдүн кожоюну ал айтыптыр да: кечирип койгула мени. Мен силерге бере турган эч нерсем жок. Бирок биз ал бир нерседен андан күткөн эмеспиз. Ал айта берди: билесиңерби, менин аялымдын бир туугандары абдан бай алар. Родственники моей жены, они очень богатые. Менин аялым да бай. Анан аякта Африкада, джунглиде бай адамдар анча деле, бирок алардын түшүнүгү боюнча бай адамдар да. Значит, если я имею свое дерево банановое, значит, я богатый. Бир туугандары менин аялымдын бай, менин аялым да бай. Бул көрүп турган дарактардын бардыгын көрүп турбайсыңарбы? Ушунун бардыгы, ушу пальма дарактардын бардыгы аныкы. Это все ей принадлежит. Анан көрүп турасыңарбы о кичинекей даракты? Ушул меники. Ушул пальмадагы өсүп турган кокостордун бардыгы аялымдыкы. А менин дарагымда эч нерсе өскөн жок. У меня ничего не выросло. Ошон үчүн сиз мени миссионерге чыгып коюңуз, мен бере турган эч нерсем жок. Анан миссионердин аялы таң калды да. Ушунуки кичинекей айылда күйөөсүнүкү аялыныкы деп бөлүнө турбайбы? Күйөөсү аялынын дарактарындагы кокосту дагы жей албай турбайбы? Ушундай күлкүлүү. Так смешно.
ушунун бардыгын үзүп алса бир $20 дагы турбаган нерсе. А эмнеге булар бөлүнүшөт? Бул кандай аял менен күйөөсү? Булар кандай? Түшүнүксүз. Африкадагы элдерди мен такыр түшүнбөймүн. Анан анда ушундай нерсе пайда болду да. Түшүнүк. Анан эмнеге ал таң калгандыгы бардыгынан. Анда банан да, кокос да жок болсо дагы, Банана или кокоса. Несмотря ушундай на то, что как они живут в этом булар населении, также и она жила с одинаковым сердцем. эмне үчүн айтпайт аялы алтыным же кокосту? Бул меники, сеники Это деп. же не мои кокосы, твои кокосы. Анан ушул күйөө аял ушинтип бөлүнөбү? Сен менин күйөөмсүң да, ал мага тийиштүүнүн бардыгы сеники. Кандай мага таандык болсо, ушунун бардыгы сага таандык деп. Эмне үчүн мынтип жашай алышпайт? И хотя у этой Анан семьи анда ушундай кокосов или бананов, ал ушул аркылуу миссионердин аялы ал өзүн көргөн да. Канчалык ал жаман адам экенин. Анан ушул миссионердин келинчегинин жүрөгү өзгөрүлүп баштаган ушундан кийин. Ганада кызмат кылышты, кийин аларды башка жерге, перевели в другую страну, анан аларды Бенинге они переехали в страну кызматка жиберишти. Канада англис тилинде сүйлөшчү, а Бенинде болсо француз тилинде. по-французски. Бенинде ал анча-мынча англис тилин билчү. Чуть знала по-английски. Көбүнчө ал жерде француз тилинде сүйлөшчү. Аныкы акырындык менен жан дүйнөсү өзгөрүлүп, килейген чоң англис тилинде алып чыгып китепти, француз тилинде китепти алып чыгып, анан котормо китепти алып чыгып алып, Потом положила ал словарь. которуп баштаган, үйрөнүп баштаган. Үйдөн үймө барып туруп, ал кыдырып, ал жакшы кабар тараткан. Проповедовала Евангелие. Кандайдыр бир окуя аркылуу адамдын жүрөгү өзгөрүлөт. Человеческое сердце меняется. Качан адамдын жүрөгү өзгөрүлгөндө, анын жашоосу да өзгөрүлүп баштайт. Соответственно, тоже меняется. Бир туугандар, Уважаемые, жанагы телекөрүүчүлөр, силерде эмне кыйынчылык жокпу? разве у вас нету проблем? Силердин балдарыңар ооруп аткандар. Же болбосо кандайдыр бир оору бардыр, Или у вас айыкпаган. болезни в семье? Же болбосо балаңарды окутайын десе, акча жоктур. Может быть, у вас не хватает денег на учебу ваших детей? Бизде кубаныч бар болсо дагы биздин жашообузда, У нас есть и радости, и веселье в нашей жизни. бизде көп кайгы да бар, Но также у нас много беспокойства и коркунуч бар. переживаний. Эмне себептен биздин жашообузда кыйынчылыктар келет, кайгыруу келет? Почему вы должны пить? Эмне себептен биздин жүрөктөрүбүз ушундай бир караңгы ойлор келет? Ыйык китепте ушул жерде даана жазылган. Об этом моменте. Кудай Теңир бизди чын жүрөгү менен сүйгөн. Очень сильно искренне возлюбил нас. Өзүнүн сүйүүсүн, күчүн, акылмандуулугун биздин жүрөккө салгысы келет, Наше сердце. бергиси келет. Качан биздин жүрөгүбүз Кудай менен бириккенде, Наше сердце объединяется с Господом. бардыгы Кудайдын кийлигишүүсү менен болот. Мен Кудайдын эрки боюнча жашап баштадым. Мен 63-жылы миссионердик окууну бүтүрдүм. Мен Апкоптум деген
жерге кызмат кылганы бардым. Мен ушул убакытты эстейм, мага абдан жакшы болгон ал учур. Мен 1-2-3 күнгө гана тамак алгам. Я взял с собой еды примерно на 2-3 дня. Мен 9 айдай ошо жерде мен кызмат кылдым. Я прожил там на протяжении 9 месяцев. Качан мен ал жерге келгенде, Когда приехал, эта местность, ошол учурда ал жерде тынымсыз жаан жүрүп аткан учур экен. Качан буудайды баягы жаан бүткөн мезгилде гана буудайды чогултуп алгандан кийин эле гана жаан мезгил келет экен. Бирок ошол жылы баягы буудайды чогулта электе эле жаан башталган. Ошондо пришел дождь, ошол жашаган апкоптунда адамдарга абдан кыйын болгон. Анан акырын кайчы менен кесип алып ал буудайды. резали ножницами, Анан ал отко кургатышып аны потом они на огне высушивали ячмень, анан ошол чогулткан буудайы менен гана жашашкан. оставшемся ячмене. Мен ал жерде 9 ай жашадым. Мен ошол учурду унута албаймын. Забыть это время. Мен көрдүм ошол жерде Кудай мени тамактандырганын, Кудай мен жөнүндө кам көргөнүн көрдүм. Мен ошол жерде 9 айдан кийин гана Чамполи деген жерге келдим. Я переехал в местность под названием Чампали. Мен ушунчалык ыраазымын ошол убакыт үчүн. Мен ошол жерде ойлогом, мен ачкалыктан өлүп калат болушум керек деп. Эгерде мен аягына чейин ушундай ой менен жашасам, мен аягына чейин кала алмак эмесмин ал жерде. Коптунда. Кудай ушунчалык ал менен жакын болду ошол учурда. Вместе, он очень близко был со мной. Мен бир жолу 2 китепти окуп атсам, Знаете, однажды я читал Библию, мен ушунчалык мындай ачка болгом да. очень кушать. Анан мен ыйык китепти окуп атып, ушунчалык тамак жегим келгенден, анан мен ойлондум, неге мен ушунча көп ойлоном тамак жөнүндө. Анан көп өтпөй эле эшиктен бирөө тыкылдатып калды. Кириңиз. Бир жаш жигит экен. Ой, заходите, пожалуйста. Какой-то молодой Анан мен аны менен сүйлөштүм. Ал айтат, ушул жакын жерде бир жаш аял бар. там есть молодая девушка, Анын бир тууганы ушул аскерге кызматка барып, пошел служить в армию. караңгыда машинаны айдап келатып, уктап кетип, анан талкаланганда Когда он ал бала өлүп калган. задыхался, Анын денесин анан ушул айылга алып келиптир да. гробу в эту местность домой. Бирок ошо айылга алып кирели десе, анын денеси, бирок ошол жактагы жашаган элдер Сюда нельзя. бул айылда жашайт го, эмнеге аны киргизбей атат? Ал жигит айтканда, аякка түрөлөр гана кире алат бул айылга. Бул киши ал чет жерде өлгөн деп. Поэтому это Ал уруксат бербей атышкан көмгөнгө. Бирок ал кишини көмүш керек болчу. Себеби ал 1 күн, 2 күн жатты. Эмне кылыш керек биз билбей атабыз. Ал ошо жердин айылдын аксакалы да билген эмес. Бул чет жакта өлсө, биякта көмүш өтө кыйын дешип. Ал Но это дело начало жыт да чыга баштаган. даже самый старший в этой деревне, он не знал, каким способом нужно это сделать. Анан алар угушкан, ушу жакын жерде кызматчы бар деп, Кудайдын кызматчысы. Анан мени ушул жерге чакырышты. Таким образом меня пригласили. Мен ал жерге кирдим. Когда я пошел, Анан алардын абдан кайгырып турганын көрдүм. видел, что все очень печальны. Анан мен эмнени көрдүм? Когда я зашел, Толтура стол, тамак жайылып туруптур. это стол с едой.
Анан ар кандай тамактарды даярдап коюптур. Жеңиз деди. Анан мен ошо жерде туруп мен ошо коштошуу насаат сөздөрдү айтып аттым ошо жерде. Мен 1 сааттан аларга Кудайдын сөзүн айттым. Качан биз аны көмгөндөн кийин биз сыйындык. Анан тамактанып, Кудай Теңир мени ушул жол менен тамактандыргысы келген экен деп ойлондум мен. Мен жашаган жерим ал ушул тоо жакта жайгашкан. Ал жерде, мен жашаган жерде, ушу жакын жеринде дагы бир туалет да жок эле. Не было поблизости туалета. Я думала, что вот сейчас я уже не дотерплю. Абдан көп жер бар эле ал жерде. Кызмат кылуу учурунда көп кыйынчылык болсо дагы мен Кудайдын жардам бергенин көрчүмүн. Мен Ким Чонго ошо жерге мени кызматка жиберишин бардым. Кызмат кылганы. Мен болгону 3500 ушул доллардай бар эле. Болгону. Мен жашаган ошо жериме арендага төлөшүм керек эле. Эгерде мен ушул акчага 3500 долларга мен ушул макул элем да ушуну бергенге. Качан бир кичинекей эле бир комнатага 70 доллар сурап атканын көрүп, менин акчам ал эч нерсеге турбаган нерсе ушу 70. Кудай, сен мага үй бер, мен жашап ушу жерде насаат айтайын. Качан мен бир жерлерди карап туруп анан кийин кайтып келатканда, ушу бир жакын жерде ушу чет өлкөдөн келген миссионер, ал бир 30 жашта эле, бирок көрүнүшү бир 50 жаштай. Анан мен англис тилин сүйлөгөндө, ал дагы анча мынча корей тилинде сүйлөгөн. Андан сурандым, мен каяктан келдиңиз сиз? Мен Англиядан келдим. Сиз биякта эмне кылып атасыз? Мен миссионермин. Азыр сиз биякта эмне иш кылып атасыз? Мен жөн эле саякатта жүрөм. Саякатта? Сиз саякатта насаат сөз айтып атасызбы? Жок, мен жөн эле. Анан мен абдан ачууландым. Канчалык бузулган адам бул. Өзү миссионер болуп туруп, анан жөн эле саякатка жүргөнү бул эмнеси? Мен абдан ачууландым ага. Ал менден 20 жаш улудай. Сиз Англияга кетиңиз. Сиз бузулган кызматчысыз. Сиз жөн эле, сиз миссионер болсоңуз, сиз насаат сөз айтышыңыз керек. Кандайча сиз саякатка келдиңиз? Бирок ал аябай ушундай эми сылык экен да. Ал мага эч жаман сөз айткан жок. Анан ал мага кайрылып, урматтуу Пак, сиз мен менен каласызбы? Анан ал биз бардык ал жерге. Бизде суу да чыкчу эмес ал жерде. Анан ал кайнатылбаган жөн эле булактан аккан сууну ичип, анан ичи ооруп, анан ичи өтүп баштады. Ушундай кыйналды ал.
ушу кайнатылбаган сууну Сильная диарея, поэтому он бегал в туалет все время. убакыт өткөндөн кийин Выдавливает его. мен эми бул кандай болуп калдыңыз? Ему нужно уходить. Как ваше здоровье? Мен сизге Простите меня, пожалуйста. кийин багы бергенде мен сөзсүз түрдө сизге кайнатылган суу берем дедим. Страшно. Ал киши мага айтты: Но я хочу урматтуу Пак, что вы хотели сказать. сиз менен 1 жыл жашасам болобу деди. Пожите около года вместе. Сиз саякатта келсеңиз эмне кереги бар менен жашаганды? Зачем вам жить со мной? Мен көптөгөн адамдар менен жолукканмын. Я встретился в своей жизни со многими. Бирок мен эч качан сиздей адамды биринчи жолугушум. Я не видел такого человека, который живет как вы. Мен сиздей кызматчыны биринчи жолу көрдүм. Пастора, такого Мен сизди служителя. түшүнбөймүн. Я очень не понимаю. А эмне? Мен кандай жашайм? А что я Мен сиздей жашаганды үйрөнгүм келет. научиться жить так, как вы? Анан ал абдан менден суранды. Меня, чтобы 1 жыл мени жаныңызга алыңыз. Анан мен ойлончумун, бул чет өлкөдөгү адамга эмнени менден үйрөнгүсү келет деп. я не мог сказать. Ал абдан менден суранып, 1 жыл Просил я, пожалуйста, позвольте мне. мен сиз жашагандай үйрөнгүм келет жашаганды. Анан мен ойлодум, мен кандай жашайм деп. Я очень шокирован. Эмнени үйрөнгүңүз келип атат дедим. Жил. Что вы хотите научиться? Ал ушундай олуттуу түрдө менден суранды. Мен суранам сизден деп. Жок, мен уруксаат бербейм деп. Я сказала, нет, Эмне себептен? Сиз кызмат үчүн акча аласызбы? Ооба, алам мен Англиядан. да, я получаю из Англии. А мага эч ким адамдардан жардам бербейт. Мен бир гана Кудайга таянамын Я опираюсь только жашоомдо. на своей жизни. Мен көп учурларда ачка калган күндөрүм болот. Я часто Анткени мен ишенимди жакшы көрөмүн. Сизде нан бар, люблю веру. а менде жок нан. Но вы имеете хлеб, а у меня нет хлеба. Мен сиздин наныңызды көрүп, нан сурагым келбейт сизден. Смотреть на ваш хлеб и просить у вас хлеба. Эгерде сиз мага өз наныңызды бербесеңиз, Вам позволю. сурас, Вы не давайте ваш хлеб сиз мага жардам бербеңиз, акчалай. Ошондо гана мен сиз менен жашай алам. финансово. Ой, рахмат. Анан ал абдан кубанды. Он очень обрадовался. Ушул 1 жумадан кийин анан тыкылдап келип, урматтуу Пак, Пришел ко мне, мистер Пак, биз чогуу жашашыбыз керек, мен сыйындым. мы не должны жить вместе. Я помолился. Мага акча берди. Мне Биз дали ушу жакын жерде үйдү аренда алганга. дом. 500 доллар. И это было около $500. Бул эң жакшы ошол учурдагы Ким Чоңдогу эң жакшы үйлөрдүн бири эле. Ничего не на то время. Эмне үчүн бунун сыйынуусун угат да Кудай, а менин сыйынымды укпайт деген менде ушун. Биз чогуу жашап калдык ал киши менен. Но так получилось, что мы жили вместе. Кудай теңир, мен билгем ал мага үйсүз калтырбаарын. Бирок мен ошол учурдан жана ушул күнгө чейин мен адамдан эч качан сураган эмесмин. Мен 1 доллар дагы мен сураган эмесмин адамдан. Даже дать мне $1. Менде көп учурларда жетишпегендик болсо дагы, бирок Кудай мен бардык мукташтыгымды толтуруп, ал үйрөткөн мага өзүнө караганды, өзүнө таянганды. Полагаться в жизни только на него. Ооба, кыйын учурлар болгон. Ошондой убакыт болсо дагы Хотя были такие времена, Кудай теңир мени сактаган, коргогон. но Господь защищал меня и сохранил. Бул жерде Написано о жене сына пророчества. пайгамбардын уулдарынын аялы жөнүндө.
Алар жакшы жашашкан. Бир учурда күйөөсү ал Кудайга ишенип баштаган. Ал аялына айткан, жакшы болор эле сен да Кудайга ишенсең. Ал миссионер болгусу келип, ал миссионердик окууга өткөн, баласы менен, 2 баласы менен, аялы менен 4 тең. Биз дагы ушу күйөөсү ушунчалык миссионер болуп келгисип ал окууга келет. Аялында 1 грамдагы кызмат кылайын деген жүрөгү жок. Аялы жөн эле күйөөсүнүн аркасынан келген болот учурлар. Бирок экөөндө 2 айырмаланып турган жүрөктү көрөсүң. Анан ушул Кудайга кызыгуу болбогондуктан тамак, акча ушуга караган учур болот да. А күйөөсү орозо кармап, Кудай ыйык китепти окуп, насаат айтып, ал ушундай жашоо менен жашайт. Ал аялы жашаса дагы, ушу миссионер күйөөсү миссионердик окууда окуп атса дагы, анан сен сыйынсаң чын эле Кудай береби деген, анда дайыма ушундай нерсе чыгып турчу. Анан чынында алар ушундай жашоо менен жашашкан. Күйөөсүндө ишеним бар. Ал ачка болсо дагы анда кубаныч бар. А бирок аялы такыр түшүнө алган эмес бул нерсени. Күйөөсүнү жакса дагы, бирок аялы такыр түшүнө алчу эмес. Кантип ушинтип жашаш керек? Ал насаат сөз болгондуканда укутайт, жактырбайт. Чын эле Кудай түрүбү? Анан ушундай жашашканда алар. Бирок бактысыздыкка күйөөсү бул дүйнөнү таштап асманга кеткен. Мен Кудайга кызмат кылгым келген эмес. Эми мен биякта калыштым деле. Мен андан көрө 2 баламды жакшы тарбиялайын. Ал кантип сыйынышты, Кудайга кайрылышты, ал билчү эмес. Акоптондо, армияда, Кимчондо кызмат кылганда өтө көп кыйынчылыктар болгон. Мен ачка калган күндөрүм болгон. Бирок Теңир дайыма мага жардам берип, ал дайыма мени коргоп жүргөн. Бирок күйөөсү өлүп калгандан кийин ал аялда ишеним болгон эмес. Жөн эле мен иштейм, анан 2 уулумду багам. Миссионерди бул жерде калыштын ал кажетин да көргөн эмес. Анан ал айтат, кечиргиле. Мен күйөөмдүн аркасынан кетейин дегем. Бирок мен ишенимдеги жашоо деген нерсе мага такыр түшүнүксүз. Мен ишенбейм Кудай эгерде сыйынсам жооп берерине. Мен күйөөмдүн аркасынан кетейин дегем. Бирок бизде башка 2 башка жүрөк болгон. Кечиргиле, мен кетишим керек. Ал аял кетти ал жерде. Анан ал аялды аянычтуу карашты, ушу күйөөсүн өлүп калганына, 2 баласы менен калганына. Мейли кетсеңиз, балдарыңызды жакшы караңыз.
Кийин балдарыңыз чоңойгондо баары бир кайрылып келиңиз. Ал миссионерлик окуудан кетип, Она ушла из миссионерской школы. анан бардык жолдорду көргөндө бизнести ачыш үчүн балдарын окуткан, балдардын жардам берген, үйлөнткөн аларды, анан небересин көргүсү келген. Потом хотела увидеть своих внуков. Акча табыш керек болчу. Зарабатывать. А мен билбейм, ошол учурда да коронавирус пайда болгонбу. Тоже появился коронавирус, Анын бизнеси жүрбөй калган да. но не получилось что-то в ее бизнесе. Ал ушунчалык карыз алган, баягы карыз алып алып, ал бере албай калган. Она одолжила, Анын бардыгын жоготуп алган. все, потому что ее бизнес провалился. Анан баягы карызга берген адамдар келишип, анан сураганда ал айткан, бир аз суранамын, бир айча күткүлө деп. Ал дайыма ушул сөздү айткан. Акча берген кишилер ага айткан: сиз бир айдан кийин сөзсүз берериңерге ишенесизби? Сиз азыр бир айдан создуруп туруп келатасыз. Сиз эмне менен төлөйсүз, ошо жөнүндө айтыңызчы. Чем вы будете оплачивать? Скажите нам. Ооба, макул, мен күтөйүн бир ай. Хорошо, я Эгерде сиз бир айдын ичинде акча чогулта албай калсаңыз эмне болот? эти деньги за месяц. Жок, мен табамын. Мен сөзсүз түрдө төлөп берем силерге. А эгерде сиз төлөй албасаңызчы? А если вы не Жок, мен төлөп берем. поверьте, я оплачу. А эгерде төлөй албай калсаңызчы? Вы заплатите. Мен сизди көрүп, кырдаалды, мен ойлоп атам, сиз төлөй албайсыз деп. Мен аракет кылып көрөм. Вы до сих пор не смогли. Бир ай күтөм мен. Хорошо. 1 месяц я подожду. Эгерде сиз бир айдан кийин төлөй албасаңыз, Через месяц не сможете оплатить долг, анда 2 балаңызды кулчулукка алып биз сатып кетебиз. детей и продадим их в рабы. Бирок ушу да жаппайт сиздин карызыңызды. Но это тоже не хватит для оплаты долга. Сиз ойлобоңуз ушуну менен. Поэтому не думайте, что это вы сделали все. Сиз Нет, жол жок. Бардыгын төлөп бергенге. платить. Анда ушундай бир жол жок калган да. С выбора. Канчалык ал аракет кылса дагы ал карызын төлөй албай кыйналган. Не могла оплатить долг. Эми балдарын кулчулукка сатса, Если умер ее муж, ал уж эми сыновей эгерде жалгыз калсам, балдарымды алып кетсе, анда эмне болот? и лишу своих сыновей. Ал ушунчалык кыйын акыбалда эле. Ей было очень-очень трудно. Эмне үчүн башкалардын эркектери көпкө жашайт, эмне үчүн алардын аялдары бактылуу? Своих жен. А эмнеге ал менин күйөөм, Кудайга ишенем деп коюп, бул мени эмнеге мынча кыйнады? Меня. Эмне үчүн ал биринчи болуп өлүп? Эмне үчүн кийин сен мени балдарым менен калтырдың? Боже, почему ты оставил меня мучить своими Эмне гана кылбайм? Что бы я ни делала, подходит Ал карыз берген адамдар келип алып мени балдарымды кулчулукка алып кетип атат. Эмне кылышым керек? и забирает у меня сыновей. Что мне делать? Ал карызга да ала алган эмес. Ал кантип төлөштү да билген эмес. Как еще оплатить ей долг? Ал балдарын алып кеткенди ойлосо, ал чынды болуп кеткенге. Сыновей в рабы, она вообще думала, что сойдет с ума. Анын балдарынын кыйналганын эстеп алып, Мучиться будут ее сыновья в рабстве. эгерде алар кулчулукка барып, анан кийин жолуга албай калса эмне болот деп ал ушунчалык кыйналган ал аял. Думала. Акча жок. Эми акча да таба албайт. Анан балдарын да кулчулукка бериш керек. Эч жол жок. Ушунчалык ал ичинен күйөөсүн жек көргөн. Ненавидела своего мужа. Өлүп калган. Ал эс алып жатса керек ал. Да, он умер, и тебе так в покое отдыхай. Азыр мен эмне кылышым керек? А что, говорит, делать мне сейчас в такой ситуации? Ал ушунчалык налып ал, бирок ал жол таба алган эмес. Но не могла найти способ.
анда жол жок болчу. У нее не было выбора и способа. Ал ыйлап түнкүсүн. Ал күйөөсүн жек көргөн. Она ненавидела мужа. Анан балдарынын көзүнчө ал ыйлалган эмес. Не могла плакать перед своими детьми. Ушунчалык ал кайгыга баткан. Ей было очень-очень Эгерде балдарын кулчулукка алса, анда эмне кылам? Кантип жашайм? Кантип мен жалгыз жашайм? Как я буду одна жить? Сен өтө кыйын нерсени мага бердиң, Ты Кудай. очень делаешь сложно. Сен өтө кыйынчылыкты бердиң сен мага. Точно. Они верят Богу. Анан ал эстеди, эгерде Кудайга сыйынса, ал жооп берет деди. Бирок мен сыйынганда ал жооп берген эмес. Анан баягы жол жок болуп калгандыктан Так как у нее не осталось ни одного способа жить. ал аял пайгамбарга Илишага барган. Эта женщина подошла к пророку Елисею. Ал пайгамбарга Илишага жакындап, Она подошла к пророку Елисею. анын бардык айткан нерсесин угуп, Услышал полностью ее ситуацию. анан Илиша абдан кубанган. Елисей обрадовался. О, аял, силер жакшы болуптур келгениңерге. Так хорошо пришли. Эч бир жол калган эмес. У нее не осталось. Анан ал теңирди издеп келген. Она пришла, Анан ал айткан: когда он сказал: Илишага, сага эмне кылышым керек? Айтчы, үйүңдө эмнең бар деген. Алай айткан: ал күнүңдүн үйүндө кумарадагы зайтун майынан башка эч нерсе жок деген. Ошондо ал мындай деди: Когда Елисей пророку сказал: барып, тегерегиңдеги бардык кошуналардан бош идиштерин сурап кел. всех соседей с сосудов порожных, Көп идиш чогулт. чуть-чуть даже Чоң идиштерди чогулт. Анан жив, көп идиш чогулт. Үйүңө алып бар. берите сосуд, Үйүңө алып баргының дагы. закрой дверь. Анан эшигиңди бекитип алып, ошол идиштердин баарына май куюп, ары алып кое бер. Анан өтө кызыктуусу кичинекей май, бир аз май түбүндөгү. Ушул майды анан өтө чоң идиштер. Бул такыр адамдын оюна келбеген нерсе. Ошон үчүн мен ишенч эмесмин Кудайга. Поэтому я не верю Богу. Менде бир гана кичинекей май бар. Только один сосуд сильнее. Анан ушундай чоң идиштерге Хватит? мен эгерде куйсам бул майды, чоң идиштердин түбүндө эле гана калат. Анан анын жан дүйнөсү өзгөрүлүп баштаган. Анткени анын жолу жок калган башка. Ал түшүнбөсө дагы, Хотя она не понимает. мен ушул пайгамбардын сөзүнүн аркасынан кетишим керек. Ооба, түшүндүм мен сиздин жолуңузду. Я поняла ваш способ. Ал эшикти бекитип, ал барып кошуналарынан барып, чоң идиштериңер барбы? Сага эмне кереги бар? Ооба, бар бизде. А зачем тебе он? Есть ли Эмне сен күрүч салгың келеби? Же кимчи саласыңбы? Менде ишим бар. Алыңыз. дело? Возьмите тогда. Кимчинин идиштери, Есть кимчи, ун салган идиш, от анан ар кандай түрлүү идиштерди алып келген. Анан байып кичинекей ушу майын анан куюп баштаган. Кичинекей идиште май болгон. всего лишь один сосуд. Анан өтө көп идиштер. Не нужно такое большое количество огромных сосудов. Эмне? Ой, бул мүмкүн нерсени эмне кылам кылып дечи мурда. Сейчас
Мен өзүм жасаганда мен талкаланууга учурагам. Эми башка мен жол жок. Бул сөздүн аркасынан гана кетишим керек. Эгерде Кудай иштесе, Господь, если будет действовать, анан ал май куюп баштады. она начала наливать масло. Анан эмнеси таң калыштуу. Знаете, что удивительно? Анан ал май көтөрүлүп баштады. Масло по кувшину выше и выше. Ал жерде түбүнө гана мама, карасаң майдын көтөрүлгөнүн. Ал апа толду. Мама, оно наполняет сосуд. Бул Кудай. Бул Кудай. О, Апа, ал толду. мама, он наполнился. Аял, ушундай кубанычта болду. Была потрясена Анда ишеним да болгон эмес Кудайга. Ал түшүнгөн да эмес. верой в Бога. Она не понимала. Ал жүрөгүндө Кудайды таштап салган. Она уже выбросила Бога в своей Ушундай мендей адамга дагы райын төккөн Кудай. Я. Бардык идиштер толду. Апа, бардык идиштер толду. Балам, дагы алып кел. Уулага башка идиш жок деди. Она наполнила, снова наполнилась. Мама, Бардык идиштер май толду. Апа, биз бактылуубуз деп. посмотри, мама, я так Баласы ушундай кубанып атты. Ал ушундай биринчи жолу ал Кудайдын күчүнө толду. силу Бога в своей жизни. Ооба, анда ушундай көп ойлор көтөрүлүп турду. Менин бүйөөм ушундай Кудайды билчү турбайбы? А почему я не знала? Эмнеге мен билген жокмун? Көптөгөн адамдар ишенет ошондой Кудайга. Эмнеге мен ишенген жокмун? Почему я не верила в этого Господа? Кайсы жерим артык менин? Почему я такая... Ошондо мен ишенгенде мен ушул акыбалга келмек эмесмин. Хотелось бы, Эгерде мен ошондо если бы я ишенгенде мага мынча кыйынчылыкка келмек эмесмин, күйөөм да өлмөк эмес. тогда мой муж бы не умер. Кудай мендеги болгон нерсенин бардыгын сындыргын. Мать мою душу. Ал өзүнүн жүрөгүн Он хотел, чтобы подстроить мага мое жакындаткысы келген. сердце. Анан ал жол берген Поэтому он позволил моему мужу менин жолдошум кетишине, Он дал мне крах, менин бизнесиме талкалануу келишине. Кудай благословить. мени менен жолугуш үчүн эмне үчүн мен мынча текебер болдум? Почему я Эмне үчүн мен Кудайдын сөзүн уккан жокмун? Неге мен пайгамбарды укпай жашадым? почему не слушала пророка? Анын жүрөгүндө бир ушундай өзүн аёо келди. Пришло большое сожаление. Кудай теңир ал райым кылып Какой-то мага благодати дал мне масло. бир гана идиш калды, Мама, апа. только один кувшин остался. Мен ушунча ыраазымын. Да, я так благодарю. Сенин атаң билчү экен ушундай Кудайды. Что Бог такой верен, Биз экөөбүз билбептирбиз. а мы не знали Бога. Мен ошон үчүн ойлогом, алар акылсыздар деп. Это глупо. Мен акылдуумун деп өзүмдү эсептегем. Я думала, что я умная. Кудай адамдын жолун жана Кудайдын жолун үйрөткөн. Твой способ вести Бога. Анан ал аялыбыз так бир башкача болгон. Женщина стала совершенно. Кудай, мен ушунча акылсыз аял болгом. Господь, я Кудай, сен ушундай улуусуң. Господь, ты такой великий. Кудай, сен ушундай бизди сүйөсүң. Господь, ты так любишь нас. Бирок мен ушундай акылсыз аял. Но я была очень глупой. Мен сага караган адамдарды, сага ишенген адамдарды мен кабыл алчу эмесмин. Так жила, Господь. Ушундай аялга сен өзүңдүн кереметиңди көрсөттүң. Такое деяние очень-очень благодарю. 1962 жылы Кудай теңир бардык жашоомдо талкалануу берди. Крах во всем, что я делала. Мен эч нерсе өзүм кыла алчу эмес. Бог ничего. Мен жолго келгем. Мен өзүмдү акылдуу эсептечүмүн.
мен өзім татыктуу деп эсептечүмүн. Я думаю, что я достойный. Бирок Кудай Теңир ал мени түшүргөн жүрөгүмдө колуман эч нерсе келбеген адамдын, мен инженер прапорщикте тапшырып атканда кичинекей кемтик бар тишимден өткөзбөй калган, мен өтпөй калгам. Аякта бардыгы өтүшкөн. Бирок мен ушу кичинекей тишимдеги болгон кемтик үчүн өтпөй калам деп мен ойлогон эмесмин. Мен толугу менен жашоомдо талкаланууга учурагам. Потерпел крах. Тогда я понял, что я Мен түшүндүм, Кудайдын сөзү гана чындык, а мен четке каккам Кудайдын сөзүн. дал словом Господа. Я думал, ничего, если я буду просто усердно жить, буду зарабатывать деньги. Ну ничего, я просто буду пробовать. Кудай Теңир талкалануу берди менин жашоомдо. Пайгамбардын Как ужить аялындай, пророчество. уулдарынын аялындай Кудай мени ушунча баталагысы келген. Господь бы так хотел благословить меня. Эгерде мен башынан эле тобо кылганда менин күйөөм өлмөк эмес. Я бы не нужно было А Кудай жол берген ошо өлүшүнө. такое сделать, так что он умер. Да, Господь, я благодарю Кудай, мен сага ушунча ыраазымын, сен менин жашоомдо иштегениңе. Ошол учурда В то время она поломала свою душу и начала Кудай Теңир айтканга, просто тому, что говорит Иса айткан, Господь. Иисус сказал, эгерде ким если кто хочет следовать за мной, өзүңөн баш тарт, отрекись от себя. өзүнө ишенбө. То есть это не доверять себе. Эгерде биз өзүбүзгө ишенсек, мүмкүн эмес Исага ишенгенге. Да, невозможно верить в Иисуса. Себеби биздин жолубуз В Иисуса и наш Кудайдын жолунан айырмаланып турат. Биз өзүбүздү баш тартышыбыз үчүн от себя. биздин жашообузда кыйынчылык болуш керек. Нужно иметь мучения, страдания, боль. Мен ошол пайгамбардын уулдарынын аялынын ордунда болдум. Менде бардык жашоомдо талкалануу болгон. Я все получил крах, но ничего не было. Мен ошол учурда эмнени түшүндүм? Но что я точно понял в тот момент? Эгерде мен өз оюмдун аркасынан кетсем, сөзсүз менде талкалануу болот. Бир учурда Кудай Шабулду тандаган. И Господь сказал, Баргыныңдагы амаликтерден бардыгын талкала. и Амалика Уй, бүт малынан бери, кичинекей балдарынан бери, чоңунан кичинекей балдарынан бери, эшегинен бери, бардыгын, эч нерсе калбасын деп. все. Ошондо ал жөнөгөн. Туда по направлению Господа. Ал барып, эл ошо жерде амаликтердин бардыгын малынан бери өлтүргөн. Кичинекей баласынан бери өлтүргөн. Бирок ошо жерге келип пайгамбар Самуил келип, Он сказал, ой, это человек Божий. мен бардыгын аткардым Кудай айтканды деген Шабул. Господь, я исполнил А слово бирок Господа. Самуил болсо эмне деген? Эмне деп айтып атасың? Сен айтып атасың бардыгын өлтүрдүм деп. А эмнеге мен угуп атканда мен малдын мөөрөгөнүн угуп атам? Явление овец, что я слышу. Малдын маараганын угуп Что атат. я слышу. Мен муну калтырып койдум Кудайга курмандык алып келиш үчүн. Специально оставить для того, чтобы принести в жертву Господу. Разве Господь Эмне Кудай кубанбайбы? Эгерде мен ушундай живых, если не эттүү, майлуу курмандыкка алып келиш үчүн калтырсам?
Жок, сен Кудайдын сөзүн угушуң керек болчу. Ал айткан эч нерсесин калтырба деп. Анан ал Кудай аны четке каккан. Ал башынан аягына чейин Кудайдын сөзүн аткарган эмес. Ал ойлогон, жок, семиз малды мен аны Кудайга курмандыкка алып келем деген ал. Кудай ошон үчүн шабуылды ыргыткан. Анан айткан ал, мен Евсейдин мен уулун дөөткө жолуктум деп. Ал менин жүрөгүмө жага турган адам деп. Ал мага жүрөгүмө жага турган деген ал. Мен ушунчалык ыплас, ушунчалык бузулган адам. Мен Кудай менен бирикким келген. Мен ыйык китеп окугам. Мен кайра окугам ыйык китепти. Мен Кудайдын сырын билгим келген. Менде туура жол бар, жакшы жол бар деп ойлогом. Бирок менде бардык жеримде талкалануу келген. Мен өзүмдүн бардык ойлорумдан баш тарткам. Мен сөздү гана окуп баштадым. Ошондо мен эң кызыктуу нерселерди көрүп баштадым. Мен эмнени көрүп баштадым? Кудайдын уулунун, Ыйсанын каны менен менин күнөөлөрүм тазаланганын. Ооба, мен да жыйынга баргам. Мен дайым айтчумун, мен күнөөкөрмүн деп. Эмне себептен? Себеби мен күнөө кетирип атсам, мен күнөөкөрмүн. Качан мен ыйык китепти окуганда, менин ойлорум Кудайдын сөзүнөн айырмаланганын көрдүм. Ооба, мен күнөө кетирген үчүн күнөөкөрмүн. Бирок ыйык китепте андай жазылган жок. Жеремия 31-де 34-тө. Жеремия 31-34-тө эмне деп жазылып турат? Анткени мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм деп турат. Жеремия 31-34. Мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм деп турат. Кудай менин күнөөлөрүмдү кечирген. Ал эстебейм деп атат. Мен өтө көп күнөө кылгам. Кудай айтып атат. Мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм деп атат. Ооба, мен күнөө кетирдим. Бирок ыйык китеп эмне деп айтып атат? Мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм дейт. Кудай Теңир муну айтып атат. Кудай Теңир айтып атат. Мен алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм деп. Мен дайым ойлочумун, мен күнөөкөрмүн деп. Мен тереңирээк сүңгүп, мен сөзгө кирип баштадым. Мен 10 жол окудум, 20 жол окудум, 30 жол окудум. Эгерде бир 10 сааттан окуса, 6 күндө окуп бүтсө болот. Мен эч нерсе кылбастан Кудайдын сөзүн гана окугам.
10 жолу, 20 жолу, 30 жолу, 40 жолу. 20 раз, 30 раз, 40. Мен ыйык китептеги жазылган сөз Оказывалось, мне по-другому. башкача көрүнүп баштаган. Знаете, если просто подумать, Ооба, мен күнөө кылдым, ошон үчүн мен күнөөкөрмүн. Бирок ыйык китепте эмне деп жазылып турат? но Библия говорит, Мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм дейт. он сказал, что я праведный, Ал мени аппак кардай таза кылдым деп атат. он меня сделал белее. Ал эстебейм деп атат. Он сказал, что он не воспомянет мои грехи. Ооба, мен күнөөкөрмүн. Одновременно я грешник. Анткени мен Потому что я прошу алардын мыйзамсыздыктарын кечирем, ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм деп атат. этому очень удивляться. Ооба Кудай. Ооба, мен ишенемин. Да, Господь, Мен сенин гана сөзүңө ишенем. я буду верить в Твое Слово, Господь. Сенин айткан сөздөрүңө ишенем. Алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм деп атасың. Кудай ыйык китепте жазылып турат, силер адилетсиңер деп. Бизде күнөө жок деп айтып атат Кудай. Что мы не имеем греха. Мен Тиагуда бир библиялык чогулуш өтүп атканбыз. 217. Тиагу деген шаарда. Анан көптөгөн адамдар келчү. Анан бир киши келип, бир 30 мүнөттүн ичинде бир кичинекей маалымат берип коюңуз деп. Мен айттым, мейлиңиз дедим. Кайтаруучу, айтсаңыз, сиздин жыйын менен башка жыйындардын эмне айырмасы бар? Көп Кореядагы жыйындарда айтат, биз күнөөкөрбүз деп. Ооба, мен да ошентип ойлогом. Качан мен ыйык китепти окуганда Когда я читала Библию, жазылып турат. Ыйса айкаш жыгачка кадалган. Ал менин күнөөлөрүмдү кечирилген деп турат. Бардык күнөөлөрүм. Ошон үчүн мен күнөөкөр эмесмин. Мен күнөө кетирбеген үчүн эмес, ооба, мен кетирдим күнөө. Качан ал айкаш жыгачка кадалганда, когда Иисус был распят на кресте, ал менин күнөөлөрүм үчүн жаза алган. Анан бир да күнөө алдырган эмес. Ал таза жууган мени. Ошон үчүн мен таза болдум. поэтому я стал чист. Мен ушул далилге ишенем. Я верю, Анткени бул ыйык китеп. потому что это Библия. Көп жыйындарда алар айтышат, биз күнөөкөрбүз деп. Ооба, күнөөкөрбүз. Мы грешники. Качан Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөндө, Умирал за наши грехи. ал эмне жарымын тазаладыбы? Он разве половину? Ал Он все. түбөлүккө тазалаган бизди. Он навечно. Ошон үчүн мен күнөөкөр эмесмин. Эмне себептен? Поэтому я уже не грешник. Почему? Себеп Кудай мени актады. Потому что Господь оправдал меня. Ыйык китепте жазылып турат, бир дагы адилет адам жок деп. Ооба, туура. Бир дагы адилет адам жок. Это правда так. Мен адилет эмес болчумун. Я не был прав. Бирок Иса Машаяктын каны аркылуу мен адилет болуп калдым. Кровь Иисуса я смог быть праведным. Көп жолдор жерде айтат, мен адилет деп. Библия говорит мне, что я прав. Мен өзүмдүн оюма эмес, мен Кудайдын сөзүнө ишенем. Верить не в свои мысли, а в Слово Божье. Эгерде Кудай мени акталган десе, мен акталганмын. Если Господь говорит оправдан, значит я оправдан. Господь разбил много мыслей жены сына пророчества. Ал аял Кудайдын сөзүнө ишениш үчүн, Она была верить только в ал пайгамбарга ишениш үчүн күйөөсү өлгөн. Анын бизнесинде талкалануу келген. бизнесе. Ал өзүнүн баласын кулчулукка сата турган учур келген. Не продать своих детей в рабство. Эгерде эртерээк ал өзгөртсө өзүнүн, Она заранее поменяла свою душу. анда карызды алмак эмес. Ал сөзгө ишенмек. Она могла бы верить в Слово
ал өлгөнгө чейин ал Кудайга ишенбек. Кудай Теңир анын жүрөгүн ордуна алып келиш керек болчу. Талкаланууга учураган. Өтө көп карыз алган ал. Анан өзүнүн жолу түгөнгөндө анда ишеним, Кудайга болгон ишеним пайда болгон. Андан башка анда жол жок болчу. Ал бир гана Кудайдын сөзүнө ишенип калган. Анын жашоосунда керемет болгон май менен. Анын жашоосунда Кудайдын көптөгөн кереметтери болгон. Бирок көп адамдар Кудайга ишенем деп, бирок өзүнүн ойлоруна ишенет. Алар ойлошот, биз туура ишенип атабыз деп. Мен да ойлогом, мен күнөөкөрмүн деп. Ооба, туура күнөөкөрбүз. Ооба. Далил ал, биз күнөө кылгандыктан күнөөкөр экенбиз. Бирок дагы бир нерсе, Иса Машаяк өлгөн айкашчыгачта бизди күнөөдөн бошотуп, ыйык кылыш үчүн Иса Машаяктын өлүмү аркылуу биз күнөө менен болгон суроо чечилген. Биз ыйык, адилет жеткилең болгонбуз. Биз Исага ишенсек, биз күнөөкөрбүз деп айта албайбыз. Иса кун төлөп, каны менен куткарып алган күнөөдөн. Мен ушу нерсеге ишендим. Мен өзүмдүн оюма ишенбей калгам. Мен ыйык китепти окугам. Анан мен окуп, мен сөзгө ишенип баштадым. Сөзгө бекем туруп баштадым. Өлүмүбүздүн аягына чейин. Бул Кудайдын сөзү ыйык китептеги. Мен Кудайдын сөзүнө ишендим. Ушул учурдан баштап мен Кудай Теңир менен бир жүрөк болуп калдым. Ооба, мен өзүмдүн денемдин, каалоомдун, чындыгымдын артканынан, оюмдун артканынан кеткен учурлар болгон. Мен силерге мурда айтып бердим. Ашказаным менен болгон, жүрөгүм менен болгон. Мен жүрөгүмдүн оорунан өлүм алдында жаткан учур болгон. Мен сөзгө ишендим ошол учурда. Ошондо Кудай мени айыктырган. 87-жылы 3 ай бою мен ашказанымдагы жара үчүн мен 3 айдын ичинде айыккам. Кудай айыктырган. Мен ошол жерде күбөлүк сөз айткам. Ошол жерде катышкан адамдардын арасынан бир 250 адам катышып, анан көплөр өзлөрүнүн күнөөлөрүнөн, оорудан айыккан. Ооба, эмнеге ишенсеңер, аларыңарга ишенгиле деп. Силер ошондо да силер оорудан айыгасыңар деп. Үйрөнгүлө ишенгенге. Качан мен чечим чыгарганда ишенем деп. Мен жүрөгүм ооруп атканда, эгерде мен андан өлүп калышым да мүмкүн. Ооба, менде ошондой ойлор болгон. Бирок мен өзүмдүн оюма ишенбестен, мен сөзгө бекем тургам Кудайдын. Эмне сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо берилет деген. Берилет. Мүмкүн болбогон нерселерди менин жашоомдо Кудайдын жасаган кереметтерин көргөм. Мен Филиппиндеги кызмат кылган
кызматчыга телефон чалгам. Атаңа берчи телефонду. Я сказала, дай трубку своего папе. Менин атам больницада. Лихорадка денге оорусу менен ал ооруган. Харатка деньги. Ал абдан жаман оору, андан көп адамдар айыгышпайт да. Өлүмгө учураган көп учурлар болгон. Ал Филиппинде медцентрде жатат. Он находится в Филиппинске. Ана мен аяка телефон чалдым. Тогда я позвонил в филиппинский медицинский центр. Анан мен ал жаткан жерге Скорую помощь. звонить этип, Отделение скорой помощи. Взяли трубку. бергилечи миссионер Кореядагы намга. Трубку миссионеру из Кореи, пастору нам. Ал Пастор, он проповедовал где-то в ошо жерде кызмат кылчы. Анан анын бети, жүзү карарып баштаган. лицо очень потемнело. Карасаңар, ал мындай оң жагында ал кара болуп турат өңү. Анын Филиппиндеги бир туугандар көрсө, ал айтмак, ал бизге окшошуп калыптыр деп. Похож на нас пастор цветом кожи. Эгерде ушу жүзү да карарып башта, анын каны да карарат. Темнела кровь. Ал больницага жатты, жаткызыптыр. Бул оорудан көп адамдар жакшы боло албайт. Анан врач ошо палатада туруп алып, ал айтыптыр, бүгүн кореец бүгүн кечинде өлөт деп. Сегодня этот Ал Филиппинде кызмат кылгандыктан, ал Филиппиндин тилин жакшы түшүнгөндүктөн ал уккан да. Филиппинах, тогда он хорошо понимал по-филиппински. Мен уктум анан телефон чалдым. Я позвонила. Ал сүйлөө да албай калган. Кудай оозун жаап, кулагын ачып койгон. Он только мог слышать, но не мог говорить. Кудай ошондой кылса керек. Кудай мүмкүн берген. Кулагын ачып койгон Кудайдын сөзүн угуш үчүн. Анан аялы телефон алды. Алло, Его жена взяла. Алло? ал менин үнүмдү укканда ал ыйлап баштады. Пастор, Слышала мой голос, она начала плакать. эмне кылыш керек эми? Эмне кылыш керек? Пастор, Эмне кылыш керек азыр? что нам делать теперь? Ал жүрөгүндө ал күйөөсүн жоготуп койгон. Потому что в ее душе уже она потеряла мужа. Ана мен айттым, саманим, ыйлабаңыз дедим. Вы не плачьте. Анан эмне кылыш керек? Кричала и плакала. Что нам теперь делать, пастор? Ыйлабаңыз. Пастор нам өлбөйт. Пастор нам Мен не ушинтип умрет. айттым. Я так сказала. Эмне дейсиз? Что правда? Что такое, что правда? Пастор намды Филиппияга кызматка ким жиберди? Эмне оксупак жиберди баягы? Же жакшы кабардын миссиясы жибердиби? Или миссия Жок. есть? Кудай теңир аяка жиберген. Господь отправил его туда. Мен Филиппинди абдан жакшы билем. Я хорошо знаю Филиппины. Анын иши Филиппиядагы Еще его Кудайдын планы боюнча бүт элек. Ал көптөгөн адамдарга ошо жерден кызмат кылыш керек. проповедует в Филиппинах. Ага өлүм бербейт. Ал толугу менен Кудайдын эркин аткармайынча ал өлбөйт. Не переживайте же на пастора, он не погибнет. Анан ал Тогда она сказала, правда так? чынында ошондойбу? Ооба, ал өлбөйт. Что значит правда так? Да, он не умрет. Ал өлбөйт. Он ни в коем Кайгырбаңыз, коркпоңуз. не переживайте, не бойтесь. Верьте. Анын жан дүйнөсү өзгөрүлүп, Тогда ее... ал мен көрүп анын акыбалын, ал Она смотрела, өлөт деп ойлогон. и казалось, что он скоро умрет. Ал кырдаалга карабаш керек. Кудай теңирге караш керек. После этого она начала смотреть на Господа. Менин күйөөмдү Филиппияга
Кудай жибериптир. Ал анда сөзсүз түрдө өлбөйт. Ал чуркап барып Она побежала. Оксупак звонит этти Кореядан. Пастор Ксупак позвонил. Ал айтты, сен өлбөйсүң деп. Пастор Ксупак сказал, что ты не умрешь. Ал болгонун болгондой кылып айтты. Он перевела слово в слово то, что Анан анын температурасы ылдый түшүп баштады. когда его температура начала опускаться. Сначала упала температура. Анан качан доктурдан чыкты, эмне 1 айдан кийинби? Выписался из Же 10 айдан кийинби? Жок. или через Ал эртеси күнү чыкты. следующий Ал день его выписали. эч жери Он стал здоров. бардыгын жакшы болуп чыгып кетти. Эң маанилүүсү, Знаете, самое важное, Иса айкаш жыгачта кадалганда что когда Иисус был распят на кресте, ушул күнөөкөр акыбалыңарда таштайын деген эмес. Ал айкаш жыгачта кадалганы силерди күнөөдөн бошотуш үчүн. освободить от греха. Иса айкаш жыгачта ал аткарбай койгон жок. Ал бардык күнөөлөр үчүн өлдү. Он заплатил за все грехи, Анан силерди ал таза кылды. и Он сделал вас Айкаш жыгачтагы төгүлгөн кан кровь на кресте. биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө жууду. На наши грехи навечно. Силер эстейттирсиңер күнөөлөрүңөрдү. Не знаю, может быть, вы помните свои грехи. Бирок Кудайдын эсинде эч күнөө калган жок. В памяти у Господа не остались Биз ошон үчүн күнөөкөр эмеспиз. Кудай бизди актады. Господь оправдал нас. Ошон үчүн ойду ташташ керек. Поэтому вам нужно выбросить свои мысли. Анан Кудайдын сөзүнө ишениш керек. Верьте Эмне деп айтты? в Господа. Что Он сказал? Мен алардын күнөөлөрүн эстебейм. И грехов их, и беззаконий их не воспомину более. Кай жерде күнөө жок болгон жерде кереги жок кечиримден сураган. Приношение за них. Иса 2 жолу өлгөн эмес. Иисус не умирал, Бир эле жолу өлүп, потому что Он за один раз очистил всех. экинчи жолу өлүштүн кереги жок Исага. Не нужно было умирать второй раз. Эгерде ал биздин толук бизди Если Он не смог очистить все тазалабаса, наши грехи, анда дагы 1, 2 жолу, 10 жолу өлүш керек эле. раз один, Анын два, кереги жок. 10 раз, 100 раз. Но не нужно это. Ал асманга көтөрүлүп, ал өзүнүн каны менен ошол асмандагы жайдагы. Ал жерде убакыт жок, аякта түбөлүктүү мезгил. Небесное не имеет ограничения во времени, это вечность. Ал айткан. Он сказал, Ал бир жолу вечное искупление совершил за тазалаган. один раз. Силер эстейттирсиңер. Силерде бир кандайдыр бир күнөөлөр эсиңерде бар. Силер эстейсиңер. Вы помните, Айкаш жыгачта но силер толугу менен тазалангансыңар. вы Жеткилиң очищены түрдө. совершенно. Эгерде бир аз калтырса дагы, Если бы хотя бы чуть-чуть он оставил греха, значит он провалил свою Иса ал жеткилиң түрдө аткарган. в коем случае не провалил. Силер ыйык китепте жазылып турат, силер тазасыңар деп. Силер ыйыксыңар деп турат. Дагы ачалы еврейлерде жазылган 10-чу С вами бөлүм 17-чи ырсап. Еврейлерде 10-чу бөлүм 17-чи ырсапта. Бул жерде эмне деп жазылып турат 17-де? Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм деп турат. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм дейт. Ал эми күнөөдөн кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандып алып келүүнүн кереги жок. 17-18. Да бир жолу окуйлу. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок деп турат. А где прощение грехов, там не нужно приношение. Ыйык китепте ушинтип жазылып турат. Бардык күнөөлөр
кереги жок кечирим сураган. Нам не нужно больше просить прощения за них. Качан ал айкаш жыгачта өлгөндө Когда Иисус умирал на кресте, силердин дагы менин да күнөөлөрүмдү ал жеткилең түрдө тазалаган. на кресте, Силер оюңардын аркасынан кетпегиле. Силер Кудайдын сөзүнө ишенгиле. но верьте в Слово Господа, Анткени Кудай ушинтип айткан. потому что Господь так. Эгерде силер Если вы так верите в Слово, значит верите в Иисуса. Иса десе бул куткаруучу. Это значит Спаситель. Ал өзүнүн элин күнөөдөн куткарат. Своих от Иса силерди куткарган. Ал биздин бардык күнөөлөрдөн тазалаган. все наши грехи. Еще знаете, что осталось одно? Качан силер ишенгенде, Когда вы поверите, силер Кудай менен биргесиңер, бир жүрөк болуп. когда вы соединитесь с Богом, то есть один. Кудай кыйынчылык берсе дагы, Хотя Господь дает испытания и трудности. силер ойлоруңарды таштап, Кудайдын сөзүнө бекем тургула. Слово. Эч качан Иса айкаш жыгачта утулган эмес. Иисус не проиграл. Ал жеткилең түрдө аткарган ал. Он совершил свой Мен Кудайды даңктайм. Мен Кудайга ыраазымын. Мен даңктайм Кудайды. Келгиле сыйыналып. аллилуйя, я прославляю. Давайте помолимся. Ey Кудай, биз сага ушунча ыраазыбыз. Святой Отец Небесный наш, мы Биз түбөлүк өлүм алыша турган кишилерибиз. Бирок ушунча биз сага ыраазыбыз сен биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөнүңө. то, что Иисус умер за наши грехи. Ушул убакыт аркылуу көптөгөн адамдар угуп атат. Это Евангелие слушают многие люди. Кудай теңир, сен өзүңдүн сөзүң менен бардык олку солкаларды алып сал. 100% алар ишенип калышсын. Сени даңкташ үчүн. Ты дай, чтобы люди прославляли. Биз күнөөдөн бошоп, Ты дай, чтобы мы освободились биз сени менен биригип, баталуу жашоодо жашаш үчүн. Господом и Кудай теңир, биз сени жүрөгүбүз менен кабыл алганды дай, чтобы мы каалайм. принимали сердцем Оолуң Иса Машаяктын исминен аминь. молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое.